Мындан 21 жыл мурун Нурказы Батырбеков башына таш тийип ооруканага кайрылган. Алган жаратын дарыгер тиккен. Гепатиттин Д түрүн ошондо дарыгерден жуктуруп алган. Аны 1 жыл өткөндөн кийин гана билген. Сакаюунун айласын издеп 2 жыл катары менен дарыланган. Илдетти алып жүргөн ак халатчан азырда иштеп жүрөт. Өзү болсо ушул кезге чейин оорунун азабын тартып келүүдө. Шыпа издеп барбаган мамлекети калган жок. Айыгуунун амалынан айдап жүргөн унаасынан бери саткан. Бизден баштабай эле койсун леченияны. Может өздөрүнөн баштайт. Ошол хирургтарды, практикующийларды алат, кан менен иштегендерди алат. Эми по правам человека конвенция подписали деп эле отура берген болбойт да, кеч айтпадымбы? Мага окшогондордун 100 000 дегендердин укугу тебеленип калып атат. Качанга чейин карапайым эл бул менен өзү жеке мушташып келебиз. Нуркасы Батырбековго окшоп гепатит жуктуруп алгандардын саны өлкөдө 1000 деп саналат. Учурда аталган илдеттин Б түрү менен ооругандардын саны 300 000. Сыга чалдыккандардын так көрсөткүчү 100 000 болсо, эл аралык уюмдардын маалыматында 200 000ге чейин жетет. Ал эми дарыгерлердин ичинен мындай дартты алып жүргөндөрдүн саны 3 000ден ашат. Ак халатчандардын айынан оорунун таркап жатышы коомчулук үчүн өтө коркунучтуу. Себеби бейтаптардын 90% өмүр сакчыларынан жуктуруп алган. Өз алдынча дарыланууда дарынын баасы кымбат. Бир вакцинасы 1800 сом. Бул жагын мамлекет камсыз кылып берсе да талап коюп жатышат. Мен силерге жууп калбасын деп вакцинацияны сурап атам. Вакцинация сайдырып алгыла, коммерцияга эмес, мамлекет өзүн алсын. Мамлекет өзүн алмайынча бизнес боло берет. Качан мамлекет өзүн алганда бизнестин баардыгын токтойт эле да. Эми мен басып жүргөнөн кийин мага окшогондор 100 000. Кыргызстандагы оорунун көрсөткүчү Орусияга салыштырып караганда 55 эсеге, коңшу Казакстандан 44 эсе жогору. ВИЧ-СПИД кургак учукка чалдыккандарды дарылоо боюнча программа иштелип чыгып, бул илдетти алып жүргөндөр мамлекеттен акысыз вакцинация алышат. Бүгүн да гепатит менен күрөшүүгө өзгөчө көңүл бөлбөсө, 2040-жылга барып каза болгондордун саны ВИЧ туберкулездон 2 эсе өсүп кетиши мүмкүн деген божомолдор бар. Саламаттыкты сактоо министрлиги ооруларды дарылоо үчүн 5 миллиард сом керектилерин эсептеп чыкканы менен казынада мынчалык каражат жок. Акча тапканды кой, министрлик гепатит менен күрөшүүнүн концепциясын 2 жыл деген дараң жазып чыккан. Жана гепатит С боюнча дарылардын баары регистрация болуп, алар мыйзамдуу келип атат. Мыйзамсыз келгени да бар. Аны такыр контрабанда деп мен өзүм кесиптешим айттым, аны доказать этет. Ошон үчүн мен айтат элем да, көйгөй маселе бар. Бейтаптар ооруну жеңүүнүн айласын издеп жаткан чакта аны алдын алуу жаатында министрликтин аракети байкалбайт. Гепатит көбүн эсе тиш дарылоочу жайларда, гинекологиялык борборлор, чач тараш жана сулуулук салондордон жугат. Ушул багытта ишмердик жүргүзөм дегендер уруксатты оңой эле алышат. Лицензия берүүдө коррупция кеңири жайылган. Имарат ичи санитардык нормага туура келер-келбеши санитардык эпидемиялык көзөмөл инспекциясын кызыктырбайт. Алардын баардыгынын инструменттери, бул гепатит кан аркылуу жуккан нерсе да. Алардын инструменттери толук кандуу дезинфекцияланыш керек, стерилизация болуш керек, андан кийин гана колдонуш керек да. Бирок аны акча айтпайын дейсиң, бирок акчанын азгырыгынын аркасынан бизде ал нормалар сакталбайт. Санитардык нормаларды талап кылган орган, ал өзү дагы бул багытта иш чараны алып барганга биринчиден кадрлар жетпейт. Көзөмөлдүн жоктугунан жемкорчулук кылачын жайгандыктан бүгүн ири шаарларда жеке менчик тиш дарылоочу жана гинекологиялык борборлор жаандан кийинки козугандай эле жайнап кетти. Ансыз да тартипке сала албай жатканда ишкердик субъектилерин текшерүүгө киргизилген 2 жылдык мораторий көзөмөл органдарынын колу бутун биротоло байлады. Дүйшөн Шаршенбеков, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.